Сиз чач өстүрүп келдиңиз. Пайда анан зыяндарын айтсаңыз. Биздикилер баягы ой, сен аякка барып не жазатасың? Кымбат экен го. Бизде мына уякта момчагы жазып атпайбы деп көп адашат да. Арзанга катышат. Зыяны көбүсү арзанга жазат болгондон чачтар өспөй калат. Жакшы жасаган жерге барсаң, жакшы жасайт сапаты менен да. Пайдасы жашардым. Бир 10 жылга жашардым болуш керек. Аз дегенде. Зыянын көрө элекин Кудай сактасын. Бирок жакын карада бирөө сакал экирем деп Каза болду. Кыргызстанда жазат ал. Кыргызстанда жасаган арзан окшойт. Медицина дегенде мен бажана ошо эме жөнүндө дагы айтып кетейин. Медцентр ачкам Хижама боюнча. Кийин баягы кесепетинен коркуп жаап салгам да. Ал жака киришип иштеп баштагандан кийин түшүнгөм бул оор эме тармак экенин. Кан менен иштеш, медицина менен иштеш өтө оор экенин түшүнүп, ошондон баш тарткам да, жок, болбойт деп. Кени мен ал жак профессионал эмесмин да. Мен алды чөйрөнү билбейм. Ал аякта жаап туруп, профессионалдар иштесин дедим. Билбей киришип алат экенбиз дагы. До конца бара берип, бир оор бир кырдаалга кабылмайынча артка кайтпайт экенбиз да. Мен болсо ошодон коркуп эле артка кайтып ийгем андан. Жакшы көргөн ишимди аткарайын деп. Ошол эмеде дагы чач эктиргенде дагы профессионалдарга сапатын карап, акчасынан качпай жасатыш керек. Бул деген кадимкидей эле чоң операция экен. Мен 2 күн 6 сааттан жатып, бир 15 күн өзүмө келдим. 15 күн восстанавливаться этип акырын, базы акырын туруп, айтканын жебе деген жебей жүрдүм. Анан Кудайга шүгүр бир 5 айга чейин чач өскөн жок, анан 5 айдан кийин өсө баштады. Бул канча жылга деп жазалат? Өмүр боюга же срок барбы? 10 жыл. Өмүр бою деп атышат, эми билбейм. Эгилген чачтарың түшпөйт деди. Тиги өзүнүн чачтарын кара деди да. Бул жагын калп бияң түшүп кетсе, биз күнөө билбесбиз деди. Айырмасы канча? Кыргызстанда канчага жасашат? Сиздер барган жак сапаты жак канча? $1,500 айырмасы да. Меникин бир расходум €2,000 болсо, бул жакта $500 жасап берем байке дегендер болгон да. Анан бир жолу барып, анан көрүп, коркуп, эмес жасатпайм деп кетип калгам. Анан ошо Турцияга барып жасаткам.